Куш убакытман кечиңиздер менен. Бул эфир жөнүндө мындай, кандай десем, спонтанно болуп калды. Бүгүнкү эртең мененки жаңылыктардан бардыңыздар эле окудуңуздар, менин оюмча. Үй бүлөдөгү болгон чыр-чатактын айынан жолдошунун колунан атып өлтүрүлгөн келиндин окуясы жөнүндө. Ооба, буга чейин бетин тилди, анан кийин баллонду мойнуна сүрүп башка кылды, уруп аткан, көгөрүп аткан, кулагын кесип аткан, мурдун кесип аткан окуяларды көрүп эле жүрөбүз, бирок мындай, кандай десем, как будто бул норма дегендей эле кабыл алып атабыз да. Как будто бул аялдар үчүн норма. Биздин коомдо, Кыргызстандын коомунда аялдар үчүн бул нерсе норма да. Еще түгүнү комментарийлерге жазып коюшуптур. Ушуну көрмөк 20 жылдыкты бекер эле оюштуруп атышат. Анан күттүм кечке чейин, мүмкүн биздин блогерлерден, эркектерден, мүмкүн муфтияттан, мүмкүн чыкпадыбы кече баягы Айнура Сагынбаевага реакция кылып муфтияттан чыгышпадыбы? Биз мындай кылабыз, андай кылабыз депчи. Ошондой болуп муфтияттан, же болбосо молдолордон, же болбосо депутаттардан, мырзалардан чыгып, анан кийин мырзаларга кайрылуу жасап, эмне болуп атасыңар, көзүңөрдү ачкыла. Аял ким силерге? Миң башка кылган күндө, көчөгө чыгып кеткен күндө дагы кандай укугуңар бар? Силер бирөөнүн кызынын мурдун кесип, бирөөнүн кызын атып өлтүргөнгө деп мындай көзүңөрдү ачкыла деп кайрылуу жасап койгондору болбоду да, мырзаларданчы. Анан кечке чейин чындап эле өзүмө кармап араң жүрдүм. Анан жиреке суроолор келип атты. Жакындарым чалып атты. Мен чындап эле жүрөгүм титиреп калды. Анан кээ бир мындай колебанияда турган үй бүлөлөр, ушундай бизде да насилие болуп атат. Бизде дагы ушундай күйөөм кызганычтын айынан ызы-чуулар көп болот. Мен дагы бир күн болсо бир күн өлтүрүп коебу деп корком деген айымдарын жаза башташты. Анан бул окуянын болушуна караңыздар, ушундай окуялардын көбөйүшүнө аялдар, биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Мен бир эле нерсени айткым келип атат сиздерге. Урматтуу аялдар. Биздин табиятыбыз ушундай. Биз кайсыл жерде сүйүү жана комфорт болгон жерде гана биз жашоого укуктуубуз. Кайсыл жерде сүйүү жана комфорт. Эгер сүйүү менен комфорт жок болсо, сиз должен эмессиз эч жерде кармалып. Сиз турмушка должен эмессиз. Турмуш ал эркекке керек. Себеби эркек үй бүлө куруп, тукумулаш керек. Аялга турмуш кереги жок, андай турмуштун кереги жок. Турмушка чыдаш керек, аны турмушка миниш керек, турмушка миниш керек. Аял милдеттүү эмес турмушка чыдашка. Эгер сүйүү боло турган болсо, комфорт боло турган болсо, аял ошол эркектин бала чакасын, тукумун улап берет. Эгер андай болбогон жерде, комфорт болбогон жерде, сүйүү болбогон жерде, аял должен эмес турганга. Сен жок дегенде болуп атабы, ошондой подозрение болуп атабы аялдар? Көзүңөрдү ачсаңар, мындай 21-кылым, кичине окусаңыздар, укуңуздарды коргоо болот. Эми азыр караңгы заман эмес да. Мисалы, насилие каякта катталат? Афганистанда катталат. Насилие баягы Африканын 3-чү өлкөлөрүндө көп катталат. Алар кимдер? Алар окубагандар. Алар караңгылыктын айынан ушул нерсеге макул болуп отурушат. Биз мектепке барабыз, жогорку билим алабыз, биз окуйбуз го. Кичине мындай аялдар өзүңөрдүн укуңарды өзүңөр коргогулачы айланайын. Значит, все болду. Эми кандай слух кандай понятие пайда болот? Көрдүңөрбү эркектердин нагло жазып атканын? Ушуну көрмөк, анан кийин классташы жазыптыр, жазса жазсын, башка кылсын. Мадемектен классташы менен кетип калсын, качып кетсин Жамиля мен Даниярга окшоп. Аны соттой турган закон бар өзүнчө. Же болбосо Кудай бар аны жазалай турган. Эркек ким экенин аны атып койгудай. Билбейм, мен мындай мынчалык эмоция менде козголо элек болчу. Мен караңгылыктан айрыкча аялдардын ошол нерсеге, насилияга чыдап отура бергендерине мен азыр түшүнбөй атам да. Болбой атабы ошол үй бүлөдө комфорт.
болду атабы ошол сага карата сүйүү, сага карата уважение. Зачем ал жерде сен өзүң баркыңды курат? Пускай биздин эркектер да үйрөнүшсүн аял сыйлаганды. Ошого керек үй бүлө. Бала чака ошого керек. 5 баланы ким ойлойт? 5 баланы ошол эркек ойлойт. Айланайын аялдар, силер милдеттүү эмессиңер турмушка. Силер бактылуу жашаганга милдеттүүсүңөр. Чем ошондой опасный үй бүлөдө жашагандан көрө, кордолгон үй бүлөдө жашагандан көрө, идиш жууп болсо дагы өзүң мындай тынч жашоо кылбайсыңбы? Анан мен ушинтип айтып чыксам, анан бузуп атат андай мындай. Аты өлтүрүп койгон бузбай эле да, семьянычы. Аты өлтүрүп койгон, кулагын кескен, мурдун кескен эркектер бузбай эле да аларчы семьяны. Экинчи катын алып аткандар, измена кылып аткан эркектергечи жараша берет, алар бузбай эле да. Анан ушундай чыгып, аялдардын укугун коргоп, аларга экөө сөз айтып койгон, мага окшогон аялдар бузат да, коомдучу, үй бүлөнү. Дагы бир жолу кайталаймын. Аялдар, сиз бактылуу жашаганга, сүйүү бар жерде, анан комфорт бар жерде гана сиз долженсиз. Всё, калган турмуштун, ушундай турмуштун кереги жок. Ал жерде 1 секунд дагы турбай эле коюңуз. Андан көрө кетмен чаап, талага чыгып алып, клубника терип, башка жерге барып алып, идиш жуу, андан көрө пешене териңиз менен өзүңүздүн курсаңызды багыңыз. Балдарды бага турган, ойлой турган аталар бар. Мен ушул нерсени кыскача айтып коеюн деп эле чыктым. Биз буюрса сиздер менен 2 күндөн кийин үй бүлөнү бузуучу башка критерийлер жөнүндө сүйлөшөбүз. Кимдир кыркып алып, рилс кылып, башка булактарга бөлүшсүн. Пускай ушул кайрылууну уксун эркектер дагы. Укмуш болуп аткан 20 жылдыкты күнөөлөп аткан, аялды күнөөлөп аткан эркектер уксун. Эгер кыйын болсо чыксын, эркектерди бир тарбияга чакырып, ушундайдан. Ушул караңгычылыкты, малчылыкты, биздин өсүп келаткан кыздар эмне болот ушуну көрүп аткан? Биздин тарбиялап аткан, ошол апасын өлтүрүп койгон эркектин кыздары эмне болот эртең? Биздин кыздарчы, биздин кыздар. Мына менин кызым чет мамлекетте окуйт. Апа, Кыргызга турмушка чыкпайм дейт. Эмнеге десең, алар аял менен баланы кантип тарбиялашты, кантип сыйлашты билбейт дейт. Балага кантип забота кылышты билбейт дейт. Алар только өзүнүн эле мындай эл көзүнө, анан досторуна, анан кийин менталитеттен алар арасында илим билимдер, интеллекттери бар десең, эми баары ошол коомдо жашап аткандан кийин ошондой эле болот. Мен ишенбейм дейт да. Мына ушундай поколение өсүп келатат келечекте. Ушул нерселердин айынан. И тем более дагы бир мени каш айткан жери, чалса, милицияларга ушундай кайрылуулар менен чалса, биз семейный проблемаларды карабайбыз деп коюшат экен. Кана укук аялдардын корголгону. Кана аялдардын укугу корголгону. Өлтүрүп койгучаңды ошондо отуруш керек. Сөзсүз өлтүрүп коюп анан кийин камакка алып барып анан сурак кылышыңар керекпи? Дагы эч нерсе дей албайбыз, анан тергөө жүрүп атат. Билбейм, бул зөкүрлүк деп деле айтылбайт булчу. Мисалы, жөндөн жөн кызганып атабы кыздар? Жөндөн жөн кызганып атабы күйөөңүз? Бул манипуляция деп аталат. Жөндөн жөн кызганып аткан, күмөн кылып аткан эркек сөзсүз бир күнү сизге бир нерсени жармаштырып, сөзсүз бир күнү сизден эмне кылат? Короче, жөндөн жөн кызгана берсе, аял мындай болот да. Аялдын мээси уланып калат. Аял нормальный ой жүгүртө албай калат. Мына ошол азыркы бүгүнкү маркум аялдын дагы сүрөтүн бир сыра карадым бетинечи. Бетинен карасам, анда ичинде толо страх жатат да. Ал уже өз алдынча көлөкөсүнөн коркуп калган ал аял өзүчү. Мындайча алганда өлүмдү өзүнө өзү чакырып алып атат да, баягы аялчы. Анан еще дагы мындай бир эшек өлгөнсүп, же болбосо бир мал өлгөнсүп эле мындай жарыялап коюшту, и все да. Бир аркасынан реакция кылып, эркектерди бир көзүңөрдү ачкыла эркектер, эмне болуп баратасыңар деген чакырган бир уран, же болбосо бир совещание өткөрүп керек болсо, башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө революцияларга чейин жасап атышат, аялдар чыгып алышып. Баягы окубаган караңгы Афганистан
баягы Африкага окшогон өлкөлөрдө баягы сабаты жоюлбаган мектепте окубагандар алар унчукпай деп корккондон калып кетишет. Билбейм, дальше бул пик болуш керек менин оюмчачы. Качан өлтүрүп коет экен деп унчукпай отура беришибиз керек ошондо. Изменасына чыдап, башкасына чыдап. Ошондо бир эле турмуш аялдарга керекпи? Жаңылышат. Эч кандай турмуш, мындай турмуш аялга кереги жок. Дагы бир жолу кайталам, аялдарга только сүйүү менен комфорт керек. Ошондой жагдайда гана биз алардын тукумун улай алабыз. Измена кылган адам жыргап жүрөт дагы, анан кийин биякта жыртва болгон аял мага келип окуйт, семинарларга барат, консультацияларга акча төлөйт, еще жашынып келип окуйт. А измена кылган адам жыргап көчөдө жүрөт, кыйратып койгонсупчу. Еще бири-бирине чайханаларда отуруп алып мактанышат. Кайсы аялга барып, кимдин башын айландыргандарынчы. Бул не деген заман бул? Ушунчалык биз эмне Афганистан болуп кеттикпи, аялдар? Керек болсо чыгыш керек. Биздин укугубуз корголсо эмне кылабыз? Эмне кылабыз биз? Конечно, революция кыла албайбыз, биз чыгышыбыз керек. Аялдар чогулуп кайрылышыбыз керек. Эртең мен кыздарымдын келечеги үчүн чыгышым керек мен. Ар бириңиздер мына бирден экиден кыз багып атасыздар. Все болду. Мен бул нерсеге билбейм, мен бул нерсени жөн кое албайм. Мен өзүм малым жетишинче аракетимди кылам. Эгер ушул нерсе боюнча калбасын, ушул нерселердин баары бүтсүн, биздин коомдо дагы бир аялдардын орду баркы көтөрүлсүн дей турган аялдар боло турган болсо, мен группа ачам азыр, ошол жака кириңиздер. Албетте биз терс жагын эмес, албетте биз грамотный иш алып барабыз. Биз эркектер менен теңтайлашканда, же болбосо алар менен согушканда биз эч нерсеге жетишпейбиз. Алар күчтүү. Биз просто ичибиздеги болуп аткан сезимдерибизди, алсыздыгыбызды, биз кыйналып аткандарыбызды грамотно жеткириш керек аларга. Мен билем, мынакей, менде 200 миңге жакын аял бар. Мен билем кимдин ичинде кандай нерселер жашап аткан. Бир күндө жок дегенде 100 кат келет. Бул жөндөн жөн эмес. Ал аял байкуш аракет кылып атат. Окуп чокуу аракет кылып атат. Бирок коомдон эгер караңгылык басып турган болсо, бир аялдын аракети каяка барат? Коомдун үстүнөн, менталитеттин үстүнөн, мээде караңгылык болуп аткан болсо, обществода караңгылык болуп аткан болсо, эки аял каяка барат? Азыр эми ызы чокула турган заман эмес, азыр грамотно жеткириш керек. Толтура историялар. Мен бул ушундай болуп келген мамлекеттердин, анан кантип аялдардын баркын биле турган, кантип аялдарды сыйлай турган маданияттуу өлкөгө айлангандардын историялары толтура менин колумда. Биз придумывать этпейбиз, бизге даяр жол көргөзүп коюшкан өнүккөн мамлекеттер. Ошол. Мен азыр сториске кирип ссылка коем. Кыздар группаларды ачат, ал жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп биринчи, анан грамотно биз илим жолу менен, билим жолу менен бул маселелерди буюрса чогуу чечебиз. Биз эч нерседен коркпойбуз. Жараткан биз менен, ошондой эле бизде билим бар. Эч нерседен кыжалат болбоңуздар. Мен анда эмесе эфирди сактайм. Таркатыңыздар болушунча башка аялдарга дагы ушул эфирди. Кимдир бүгүнкү күндө үй бүлөсүндө ушундай зомбулукта отурган болсо, отурбасын чыдап. Ушундай болуп атат деп арыз менен кайрылышсын, ата-энелерине кайрылышсын, же болбосо бизге кайрылышсын.